Avtobuslar yakın bir yapamız ya, Ертеңнен баштап. Ең негізгі жақсы нәрсесі автоматизированный жана қойылды. Келгенден кейін 10 минуттан кейін автоматик түрде компьютер 10 минуттан кейін ақша қажет етеді. 15 минуттан кейін стоянкасына қанша машина келді, күн системалары полностью уже берді. Мындай айтқанда 100% автоматизированный болды. 15 minut bekar, 16 minut başladı. Вокзалдарға шейін негізінен ушундай кылышыбыз керек. Біз ситуация көрдік. Біз человеческий факторды убрали, да? Biletler düşerden satılması kadar dispetçerге қатпай, анан кейін автобус барғанда көрсөттүр, ошол билеттерди акчасын деп чөйрөт да. Бул жер регионду каралып. Бул региондорду. Да. Зал ожидания. Üstünde kaç orun var? Üstünde 3 orun, aslında 3 orun. 3 komnatalardan koyduk. 3 komnata. 12 kişi. Orunlar yakta koyduktan, naraftan. Bir yakta da var. Peki tam bayağı kamp olanlarını söyleyecekler. Uşaklarına. Sağ ol açmaya kapalı. Sağ ol. Balıkçılıktasın mı? Ha, balıkçılık tarafında. Bütüktür de var hafta var. Bitti. Daha ne problemler var şehirde? Şehirde her qanday problemler var. Demana ayta berse bir top söz bolla oturgan. Ana şuna sakaldıların arasından da men bir ayta keteyin dedim. İşiңерге ийгилик Allah'ın ушул немесине назарында болуп, бактылуу болуп, ушул канчалаган немелерди иштетип атасыңар. Булар биз үчүн өтө сыймыктанабыз. Анан эми бул жерде бир ушул автовокзалда неме кылып атканда, мына бул детсад ушул ачылбай калганына мен кичине неме деп атам. Hazır men karap göreyim bunu. Hazır karap göreyim. 90'dan aşık milyon so'm akça bölüngen eken. Jarmın jep koygon dep maga hazır. Ana jegeni bolsa kustun aga men nemem jok. Ha birok ошону ачып неме кылып коюш анткени азыр балдардын окуп аткан мезгили неме болуп атат, барып келиш тигиндей мындай же болбосо транспорт жок болгону 2 маршрутка жүрөт. Анан ошону эске алсаң. Халк шаарынын ардагерлер кеңешинин төрагасымын. Анан ушул сиздердин командаларыңар менен ушул Кыргызстанда кылып аткан ишиңиздерге чоң абдан ыраазыбыз. Ишиңиздерде ийгилик болсун. Ушундай жетишкендиктер ар дайым боло берсин. Эл журтубузда тынччылык болсун, токчулук болсун. Рахмат, айтканыңыз келсин. Жолуңуздар ар дайым чыдыр болсун. Рахмат, айтканыңыз келсин. Бул аксакал айткандай бөлүнбөй, жарылбай, тынчтык болуп турса эле анан жакшылыктар боло берет. Экономика көтөрүлөт, элдин жашоо Көрө албастыкты токтотот. Bir жылда кылып коюш кыйын экен, эми мына 4 жылда 3 эле жылда ушул жетишкендикке жетиштик. Алла разы болсун. Жогору жакта коррупцияны жок кылдык. Ылдый жакта сиредиги баягы ортодон ылдый карай жоголбой атат. Мына могу садик деле bir пример кылып келтирейин. Мына мен атай өзүм келип көрүп, өз көзүм менен көрүп туруп анан тапшырма берейин деп. Амин. Мына 90 миллион сомго жаңы салып койсо болот эле. Жаңы үйүнөн мындай жөн эле ремонт кылып эмес, жаңы салып койсо болот эле. Көрдүңөрбү мына? Ушундай болуп атат. Не кылабыз эми? Криминал менен күрөшүш бизге жеңил болду. 1 жылда тазалап койдук. А 5 жылдан бери коррупцияны тазалай албай атабыз мына.
Bir ayыл өкмөтү 3 жыл подряд bir парктан акча жеп турат. Bir паркты 22-жылы оңдодум деп акча списать этип, бир фирмага которуп, о мейин оңдолгон эмес. 23-жылы дагы ошондой кылган, 24-жылы дагы ошондой кылган мына. 3 жыл подряд. Написи шайтандын аспабы. Ошондой экен деп эмне кылабыз эми? Аксакалдардын атынан бир батабы берип коеюнчу. Оми, жараткан өзүң колдогун. Бийлигиң бекем урунушун, ар дайым кылып ак кызмат, эл нааразы болбосун. Белиң сүттө ак болуп, кыдыр болсун жолдошум. Элин бүтүн актагын, ата наркын сактагын. Кызыл тилден таңдайлуу бол, рызкыдан маңдайлуу бол. Ишиңден колуң узарсын, дөлөткө бетиң кызарсын. Атаң алыска болсун, түндүгүңдөн рызкы куюлсун. Зор омат өзү келсин, зоболоң өсө берсин. Элибиз аман болсун, жерибизде тынччылык болсун. Амин. Рахмат, айтканыңыздар келсин. Рахмат, жакшы. Сөөгү жакшы экен мунун негизи. Kalsın bu ayakta böyle ekelim. Hadi yaktan patates. Çok gidiyorlar da. Biz de bulmalıyız. Bakın yazın. Bak kanat yaşayabilir. Gubernator geldi. Bir kanat. Hadi yaktasın. Так, мындай кылып. Жөн эле снос кылып убал кылбайт. Жууп тазалап, лестницаларына эмени салып, килемди бекем эксплуатацияга бергиле, а козголгон иштин боюнча эсептеп чыга бергиле. Канча кеткен, канча жеп койгон, ошонун баарын. Жарайбы? Бергиле эксплуатацияга. Сөөгү жакшы экен, бере бергиле ал. Неме кылбагыла. Зоналар менен, аркалар менен биз кыргыздын кала ретиндеги чагыштырып жасап атабыз. Сиздин тапшырмаңыз менен бүт жер баары тазалап, азыр планировать миссия болсун. Кайерден болот? Ошондо. Экинчи кольцевой болот ошондо. Кольцевой мен ойлоп атам да, азыр бул жактан балыкчыга киргендер бул жак менен баары балыкчыга кирет. Балыкчыга кирет. А Бишкекке кете тургандар могу жерден келип жүргөн, бияктан кольцевойдон келип. Бишкекке кете тургандар бул жактан келген Кубакы менен кетип калабы экен да. Жок, буя үйүк жактан келаткандар. Анан бедел болот. Бедел үйүк жактан. Анан тигил кольцевойго барбайлы, Бишкекке кетчүлөр тиги жерден келип, могу жерден кирип кетиш керек. Ошондо тигил кольцевой разгрузка болот да. Болот. Мына Мүрзөнүн астына. Мына Мүрзөнүн чети менен келген жерден болот. Тигил кольцевой разгрузка болуп калат. Тигилер буякка келет да, буяктан мындай карай кетип калат. Ошондо үйүк жак, анан кийин бедел ачылса, беделден да чубайт да машиналар. Азыр мен проектный задание бердим. Булар азыр бүт расчетун чыгарып, Жастык расчет алып атабыз. Болот. уже баштап туруп койдук. салынып как раз дагы тургойдогу пробкалардын баардыгын жоюу максатында ушул жака көчүрөбүз да, Кудай буйруса. 128 торговый точка экен фактически. Биз бияка азыр 150 кылып койдук, 20-сын ашча. Шарттары менен жайкышы шарттар болот да. Бияка да өзүн Туристтер дагы токтоп, уже соодасын кылып, кенен токтоп. Анан кайра жүрүп кетет. Сиз койгон тапшырмалар. Кольцевойдо балык сатат, машиналар келип токтоп, мейли ийгилик да айтып, четтен жүрөбүз.